Мындан bir канча жылдар илгери Орта Азия бүтүндөй дүйнөнүн бешиги болгон илим боюнча. Ошондо Бухара, Самарканд бору-бору болуп турган. Азыр бухаралыктар, самаркандтар, өзбекстандтар, тажикстандтар ошол Бухаранын ооматы Бишкекке кайтып кетип атат деп айтып атышат. Мен өзүм бир канчасын уктум. Тажикстанда бир чоң алым келип Молдо Сааб үйүндө турду, китеп жазган канча китеп. Бухарада окуган, башкада окуган, Тажикстанда окуган, Индияда окуган, арабча китеп жазган, башка кылган. Ошол айтат, Бишкек азыркы учурда эң алымдардын топтолгон жери, илимий дафтар эң көп болгон жер ушундай. Азыр силер билген маселелердичи көп адамдар билбейт турган. Кече мен экзамен алдым улама болгондордон. Молдо Бишкек. Бишкек. Кемал бөлөк сөз. Бишкек борбору Султан Арай башка маселе. Ал экинчи маселе. Ал айтпадыбы? Эч кандай молдолор качып бул маселеге дейт. Бишкек маданият, ислам маданият борбору деген. Айтып келген жок. Мен айтканым алымдарынын көптүгү. Ушундай. Анан кээде ушул жерде силер отурган билген маселелерди кече мен экзамен алдым, алдыгамдын бири болуп, уламалар кеңешинде. Кээ бир алымын дегендер билбеген нерселер бар да. Токтоп калгандар бар, окуган боюнча. Ай Бишкек өсүп өнүгүп атат. Айрыкча региондон келгендерде мен ыйлagым келди чындыгында. Алым, маалыматтарды билет, бирок кээ бир талуу маселелерди биле албай калгандарды көрүп атам да. Анан кече Абдулатов азыр Саудияга кетти, менин досум. Дос комиссияның чоң болду. Ошол айтат, мен дейт Москва конференцияга бардым, Ташкентте бир чоң адам келди айтат дейт. Ошол Бухаранын ооматы Бишкекке ооп кетип атат дейт да. Ошон үчүн Бишкекте силер азыр Орта Азиядагы эң диндар, дин көп маалымат берилип аткан шаарда жашап атасыңар. Орта Азия деген бул бүтүндөй эсенгени камтыйт. Ойлоп атасыңар, Москвада кээ мындай, Москва бизден үйрөнсүңер. Ташкент бизден үйрөнүп кетсин. Биз азыр алардан ушунчалык ылдамдык менен кетип атабыз, көп жак астыга жылып кетти. Аны биз эми колдоп атымын билбейбиз да. Анан тияктан бирөөгө сүйлөсө эле ооздашып туруп алабыз. Жок, андай болбош керек. Просто акча көп, башка көп. Россияда адамдар көп, китеп чыгарганда көбүрөөк чыгарат. Бир китеп чыгарса миллиардер болуп кайтып калат мисалы үчүн, миллион адам окуса да канча болот мисалы үчүн. Ошентип алар тез эле мүмкүнчүлүк жаралып калат да. Болбосо жалпы элдин эмеси, алымдардын көптүгү, илимий мындай бир пикирдин жаралгандыгы, бул Кыргызстан биринчи орунда, арча Бишкек. Ош, Баткен дегендер жок, азыр андай эмес. Бишкек азыр бардыгы. Бүт бар ушага топтолуп алган. Баткендиги деле башкасы деле.